At adamdын kanatı. Же жылкы баласы жөнүндө эки ооз кеп. Атам замандан жылкы баласы адамга жакын, жан жолдош болуп келген. Ошондуктан кыргыздар ат адамдын канаты дешкен. Алтын баа делгени менен байыркы көчмөн элдер менен Кытай базарында тулпардын куну жибектен өйдө турган. 7-кылымдагы Кытайдын амалдуу императору Тайцзундун 10 күлүгү жөнүндө тарых бетинде жазылып калган. 647-жылы кыргыз аттарынын 10 күлүгү Кытай каганынын сарайына айдалып келет. Тайцзун өзү сынчы болбосо да көркүнө карап, колго түшкөндөргө көрсөттүрүп жүрүп, 10 чыгаан күлүктү тандатып алат. Ал күлүктөрү мыкты чыгып, жоолашкан душманына минип, багынтып, ийгиликке жетишкен. Ошондо Тайцзун күлүктөргө ыраазы болгон. Ар биринин сымбатына, кыялына, күчүнө мүнөздөмө берип, жазып жүргөн. Ар бирине арнап ыр обон чыгарган. Кээ бирөөнүн сүрөтүн ташка чектирген, кийин көрстөнгө койдурган. Илгертен чыр сулуу кыз менен күлүк тулпар үчүн чыккан. Толубай сынчынын көзү тулпар сыноодон оюлган. Жылкысын тийүү негизги согуштук окуянын башталышына шарт түзгөн. Эки тараптын каршылашына алып келген. Манас эпосундагы Көкөтөйдүн ашына келген Коңурбай Жолоюңду Кытай калмак баатырлары төгөрөктүн 4 бурчун 4 айлана жүгүргөн Maanikердин тулпарлыгына кызыгып, ашта чатак чыгарып, Maaникерди берүүнү талап кылышкан. Сагынбай манасчы сүрөттөмөкчү куйругу менен жалы бар, адамдан эстүү жаны бар. Чал куйрук айбанда болсо, кадимки адамдардай жардамдарды берип, эртөштүктүн колуна кол, бутуна бут болот. Манасчы Саякбай Каралаев Манастын күчүнө күч, эрдигине эрдик кошкон, атагын чыгарган ак кула тулпарды өңү кула кара жал, чат каягы чаткалдай, жүрүп кетсе чатына жүктүү төө баткандай, желип кетсе жүрүшү жебенин обун аткандай, куюшкандын кошконго 11 карыш казанды ойноп күлүп аскандай, камыш кулак, сом туяк, балтыры өгүз белиндей, басканы сырттын желиндей, сайышка минсе демденген, адырга салса арыбайт, 60 асый болгуча азуу чалып карыбайт. Буудай мойнун бураган, бута бою аң келсе, буудан шерди көтөрүп, бурулбастан тураган. Беренден башка минбеген, 6 ай азып жол жүрсө, айгай сууга чыдаган, басып өткөн кара таш, талкан болуп быркырап, басып өткөн кара жер, коларык болуп оюлган. Туягы туура тийген жер, кемер болуп ураган. Карагандай оозу ачылган, кан аралаш ак көбүк омуроого чачылган. Коңурбай минген алгара, чаалыгып чарчап койбогон, тоо башы менен ойногон, 40 ашууда кыйнабас, капталында бар канат. Эңкейишке киргенде ээн өлгөн тул карат. Эликтей колу сайылган, өр таяна бергенде жал куйругу жайылган. 4 буттуунун күлүгү чү деген жерде жайнаган. Кара болот ооздук качырата чайнаган. Алмамбет менен жол жүрсө, алыска сапар мол жүрсө, чаалыгып чарчап койбогон, найза сунса душманга арышын керип ойногон. Чылбыры тутам калгыча, чың кырсыкка чалдырбас, жолдошун жоого алдырбас. Канаттуу тулпар сарала,
Kadimki tulpar momday kökülü жазы жалартык, айбандан артык жаны бар, аны минген адамдын умачтай көзү ачылган. Бурушка барганда булуттай ыргып чуркаган, эрге ылайык тулпар деп атакеси Акбалта берен чубак уулуна энчилетип бактырган. Ай караңгы бүркөөдө тоого минген көк ала, өзгөчө өшүп баш кескен, жоого минген көк ала. Берен сыргак баатырга эл жактырып бактырган, жоого минсе жойлогон, байгеге чапса көк чебич, баш байгесин бербеген, басканына мал жетпейт, желгенине жел жетпейт. Назар түмөн жылкынын алдына түссөң баштаган, кам барата карт күрөң, үч кубулган жүнү бар, чөлгө минсең чыдаган, ташка салсаң тай кылбай, кайып сындуу жойлогон, күндөп түндөп жол тартсаң, чарчагандан ойногон, 70 уруу тил билген, карт күрөң ээси ажыбай, төгөрөктүн төрт бурчун төрт айланып кыдырган деп сүрөттөйт. Тандоорунда императордун 5000 жылкысынын 3000-и мурункудан мурас калган, 2000-и көчмөндөрдөн тиип колго түшүрүп алган олжо экен. Кыргыздардын айрым байларынын 6000-ге чейин жылкысы болгону тарыхта маалым. Кечээ кийинки эле 19-кылымдардагы сан жылкылуу Сарыбай жөнүндө аңыз кептер айтылып жүрбөйбү? Жылкы узунунан тулку бою 2,5 метр жана бийиктиги 1,80 метрге чейинки сымбаттуу жандык. Минсе унаа, сойсо жегенге адал эт. Жылкынын тукум берүүчү эркегин айгыр, бычылганын, акталганын ат, тууп төл бере турганын бээ, жаш ургаачысын байтал дейт. Жылкы баласы быштысынан тарта үйүргө кошулат. Токтогон бээ 10-11 ай көтөрүп тууйт. Кулуну жалкы туулат. Кулундан өйдө тай, кунан, бышты, жаңа сый, 2 асый, 3 асый болуп өйдөлөп 30 асыйга чейин жетет. Мүнөсү боюнча тулпар, дулдул, жорго, жорток чарс, жатак, какпаш, жалакай жана башка болуп бөлүнөт. Энеси кулунун 5-6 ай эмизет. Суткасына 11-15 литр сүт берет. Сүтүн дарычылыкка ичебиз жана сүттү ачытып бышып кымыз жасайбыз. Кымыздын суусундук катары ичилиши менен бирге ден соолук үчүн өтө пайдалуу экендиги аныкталган. Кымыздын курамында адамдын ден соолугуна эң керектүү заттар, аминокислоталар, белок, май, кант, минерал заттары, витаминдер жана башкалар көп. Ошондой эле 1-2% спирт бар. Спирт жеңил болуп үстүнө чыккандыктан ата бабабыз кымыздын гүлү деп таңазан кымыздын үстүн калпы бичип күч кубат алышкан. Ачышына жана курамындагы спирттин санына жараша кымыз күчтүү, орто, саамал түрлөрүнө бөлүнөт. Эрте жазда жаш бээнин сүтүнөн ачытылган ууз кымыздын сапаты жакшы болгондуктан жагымдуу келип, дарылык сапаты күчтүү. Кымыз жүрөк, кан тамыр, дем алуу жана нерв системаларын дүүлүктүрүп, кубаттандырат. Ичеги карындын сок бөлүп чыгаруусун күчөтөт. Тамакка болгон табитти ачат. Бээ байлаптыр десе, бээни саанга алуу дегенди түшүндүрөт. Кулун отукканда
25-30 күндөй болгондо желеге байланат. Колуну байланып турса, алыс кете албай, имерчиктеген бээнин байланганы ошол. Бээ саам убак күндүз ар бир 2 саатта бээ саалар убакытты түшүндүрөт. 4-5 саандан кийин кечкисин кулундар энеси менен бирге оттоого агытылат. От кууп алыс кетсе да, эртең менен эрте айдалып келип, кайрадан желеге илинет. Жылкы байлаптыр десе, семиртип союуга даярдалганын түшүнөбүз. Илгертен кыргыз сый коногуна жылкы союп сыйлаган. Азыркы өтүп жаткан тойлордун даңазасы да жылкы союлганы менен бааланат. Казы, карта, чучугу тартылган учасы менен даңазаланат. Жылкынын учасы эң сыйлуу улук устукан. Чабылбаган бүтүн боюнча өзүнчө табакка салынып, кадырлуу меймандын алдына коюлат. Табакка тартылган жалды, чучукту, картаны улуу кишиге жылдырыш керек. Кичүү киши ала коюп кесип кирүү салтка ылайыксыз. Улуусу кесет. Отургандарга жеткидей кылып, чыкка салынып, карта шакекче өңдүү жал кыйгап кесилип, чучуктун сырткы кабыгы узатасынан тилинип, кыртыш эти майдан ажыратылып, текши кесилип таратылат. Майы өтө майда эмес, өтө чоң эмес, ар бирине бирден кем эмес жеткидей болуп кесилип, камыр чыгы аралашкан туураган эттин үстүнө салынат. Учаны устукандоонун өзүнчө эрежеси бар. Учаны устукандай албаган адам уят болот. Эгер учанын устуканы ырыскыңа тийсе, өзүң ооз тийгенден соң кыртыштай кесип, чогуу отургандарга сунушту унутпаган оң. Жонунан 4 эли калтырып, эки жагынан ашык этти кесип алып, бир жагынын этин кичүү табактагыларга ооз тийгизүү керек. Жылкы этинде 18-20% белок, 6-8% май болот. Жылкынын тобу үйүр делинет. Жылкынын үйүрүндө бир гана эркеги болот. Ошондуктан бир айгыр үйүр жылкы деп айтылат. Айгыр өзүн үйүр үчүн жоопту катары сезет. Андыктан үйүргө баарын эле ала бербейт. Кошпой койгон учурлары да болот. Башканы үйүрүнө жакындатпайт. Кадимкидей чапчып тээп, тиштеп, жонун алып салганга чейин барат. Үйүрүндөгүлөрдү чачыранды кое бербей, кайрып, имерип, чогуусунда алып жүрөт.